акча кредит алып шашпастан биринчи проекттерди жасап, бүт баягы норма мамлекет ушу нормаларга дал келтирип, бүтүрүп анан албайсыздарбы? Анан аягында акчаны таба албай калдыңар. Негизи бу жерде түшүнүктүү болду. Азыр берген депутаттардын суроолоруна, көптөгөн суроолоруна так жооп албаганын бир эле себеби бүгүнкү күндө силерде өзүңөрдө баягы 2017-ден баштап андан мурунку баштаган проекттердин аягында инвентаризациясы бүтпөй, эмне каякта калды, кимдин моюнда калды, ким күнөөлүү деп бүгүн ачык жыйынтык чыгара албайт экенбиз. Мен бир эле мына Өзгөн шаары боюнча билесиз, Өзгөн шаары 2017-жылы проект башталды. Эмнегедир проекттин бүтүшү 25-жыл деп берген экенсиңер. Бул эмне кийин жылып кеткен беле? Мен билишим боюнча 24-жыл бүтүш керек эле. Продление болгон, ал жерде азыр линии сети канализация и очистное сооружение курулуп атат. Эмне болуп атат ошол? Өткөндө ал боюнча биз подрядчиктерди чакырып, проектный институтты дагы Костукун отдельно, тиги канализационный сетини отдельно чакырып отурум кылганбыз. Ал жерде бир аз солгундап калган моменттер болгон экен, биз тапшырмаларды бердик. Азыр 30 кишидей очистное сооружениеде иштеп атат. Канализация уже аяктаган турат. Жумуштар азыркы убакта бир аз жандандырылды. Өткөндө токтоп калган болчу экен, биз тапшырмаларды бердик ал боюнча. Эми билесиз, бүгүнкү күндө донорлор деле Евразиялык банктар наразы ошол проект боюнча, себеби берген акчаны именно ошол проект боюнча эффективный иштетилбеди деп. Билесизби ушул нерсени? Андай маселе бизге коюлган жок. Жумушту тездетип бергиле, солгундап калды деген маселе коюлган бизге. Качан бүтүрөсүздөр ошол маселени? Өзгөн шаар боюнча качан бүтөт? Негизи 2025-жылдын аягына чейин очистное сооружение менен сетини бүтүш керекпиз, бүтөбүз деп турабыз. Эми биз буну көп жылдан бери көтөрүп жүрөбүз, себеби бизде эмнеде кемчилик болгон. Биз ушул кредитти алабыз, анан проектти биз башынан даярдабайбыз да, кредит алгандан кийин проектке өтөбүз да. Проектти жасап атканыбызда көптөгөн өзүбүздүн эле аткаруу бийлик, ошол эле экология министрлигинен, ошол эле жаратылыш министрлигинен көптөгөн бизге тоскоолдуктар болгон. Себеби баардыгыбыз бир мамлекеттик программада иштеп аткан жерибиз. Мына мен жакшы билем, мэрлер ушул жерге келип ыйлактап келчү. Мына бүгүнкү күндө ошо очистительный сооруженияга биз экологиядан бизге уруксат бербей атат деп. Биз сураганбыз, эмне каякта мурда жүрдүңөр? Биринчи силер проектти жасашыңар керек да. Аны карап чыгыш керек, ошого каратан акчаны бөлүш керек. Силер акчаны алып алгансыңар. Анан проектке киришкенсиңер. Албетте ал жерде проектке киришип аткандан кийин кандайдыр бир санитар нормаларга дал келбейт, кандайдыр бир экологиянын бир унасына дал келбейт. Алар ошо менен созуп жүрүп, ошо менен 2 жыл жүрүшкөн. Мына бүгүнкү күндө Надя Разиевна туура айтты. 2-3 жылдан бери мэриялар кредитти уже төлөмүнү кайра төлөп беришин баштаган. Өздөрү ол проект ишке аша элек, 1 тиын акча чөй элек, но бирок өздөрүнүн бюджетинен бүгүнкү күндө 2-3 жылдан бери булар башка источнигинен пениялар менен жаап берип атат. Бул ким күнөөлүү дегенде баарыбыз качып атабыз. Жок, биз билбейбиз, муну кылыш керек эле, бул кылыш керек эле. Экология министрлиги экология бербеди, жаратылыш министрлиги өзүнүн кортундусун бербеди деп эле бири-бирине шилтеп калдыңар да. Ал биз көргөнбүз, ушул жерде, ушул залда биз ушуну талкуулаганбыз. Ошол жерде берде анда министрлик кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары саясий эркин мойнуна алып, ошол жерде буйрук берген, чыгарып бергиле. Ошондо деле чыкпаган. Ошо менен мына отурасыздар. Ошон үчүн мына өзүңүз айтып атасыз, ошону бүтүрүп бергиле деп. Ошондуктан бир акча кредит алып шашпастан, биринчи проекттерди жасап, бүт баягы норма мамлекет ушу нормаларга дал келтирип, бүтүрүп анан албайсыздарбы? Ошондой тезирээк болот да жумушуңар. Анан аягында акчаны таба албай калдыңар. Мына 500 миллион беле? Жалпы 600 миллион, Өзгөн шаарыныкы 5 миллион кредит болсо керек эле. Ооба. Ошонун акчасын уже алып, кандайдыр бөлүгүнү иштеп бүткөнсүңөр. Кандайдыр бир аз эле онасы калды, бирок ишке аша элек да. Анын сапатыны, анан эрдең мына жерде дагы бир депутатыбыз көтөрүп кетти. Суу таза сууну бүтүргөн, 1 айдан 2 айдан кийин кайра суу чыкпай калды деп. Ага ким жооп берет? Ошон үчүн бул жерге мен толук менен кошулам депутаттардын сунуштарына, айтылган сөздөрүнө. Бүгүнкү күндө силердин маалыматыңар канааттандырсыз болду депутаттар үчүн. Өз негизи биз чечимде буга чечим чыгарай деген элек. Эсептөө палатасынын генералдык прокурорлук тууралуу
берип келиңиздер, биргеликте ошону тактап, аныктап карап чыгыңыздар деп. Бирок тиле каршы силер азыр жакшы депутаттар сунуштар берет, кайра силерге бир мөөнөт берели деп. Бир мөөнөт берели. Ошо мөөнөттүн ичинде мына азыр айтылган депутаттар берген суроолор боюнча так ар бир айыл боюнча, ар бир айыл өкмөт боюнча так маалымат бербейсиздер. Эгерде жок болсо, кандайдыр бир акча жок болсо, аны ачык эле айтпайсыздарбы? Мындай болуп калды. Келиңиздер, кийинки унасы менен биз бүтүрүп берели деп. Эми эл билсин да. Депутаттар билсин. Туура айтат, мен толук кошулам депутаттарга. Аз да биз чечимибизге депутаттардын сунуштарын аз угабыз, ошо комитеттин чечимине дагы депутаттардын сунуштарын эске алуу менен анан ошону биз бекитебиз. Рахмат. Бул жерде сиз туура айттыңыз. Жана 126 айыл үчүн дагы колдоп бербедиңерби? Проект сметный документтерин даярдаш үчүн ошондо биз сначала документтерин даярдап туруп анан кийин жүргүзөлү деп атабыз. Мурункусун ошону силер колдоп бердиңер. Биз уже азыр башка жол менен кетебиз, башкача иштейбиз азыр.